Каргашалуу окуяга кабылып кайтыш болгон эки бир тууган жана алардын үй бүлөсүнүн учурдагы абалы чечилбеген чындык. Айтор бир учурда жесир калган эки келиндин жашоосу туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Алгач окуя туурасында даярдалган сюжетке көңүл бөлөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырып маекти баштайбыз. 2014 жылы октябрь айында Марсат Токариянын эки уулу авто кырсыгынан каза тапкан. Айтымында каза болгон улуу баласы Таалайбек 38 жашта, кичүүсү Кубанычбек 36 жашта эле. Марс аксакалдын эки уулу каза болор күнү кечке жуук бирөөлөргө карточка беребиз деп машинасын айдап чыгып кетишкен. Бул тууралуу атасы төмөнкүчө баяндады. Ошо күнү кечке карточка сорттогонбуз. Үйдө баланын кечинде ошо машинасына бир запчасть алган экен бирөөдөн. Бүгүн убада кылдым эле мата карточка алып келип бер ошол запчастын ордуна дедиле деп карточка салып алып кетти, ошол жерден соттуп алып. Жетишке эле коелу деди экөө. Саат 4 чамасында чыгып кетиштим кечке. А мен болсо талаага малга кеттим, тиги уулум экөөбүз. Ана малга барсак эле келин звонить этти деп авария болуптур деп, уже кечкирейин деп келаткан. Где-то бир 9 ченде ушундай болду деп анан элдер келип кабар кылып. Ошол кичүүсү жана шопур болуп жүргөн. Ошол жерден кайтыш болуптур. Экинчисин больницага алып кетишиптир. Автокырсык эмне болуп кабылды деген суроонун жообуна аксакал төмөнкүчө токтолду. Билдирүүсүндө каза болгон Таалайбек менен Кубанычбекти машинасы менен кетип бара жатканда каршылаштан бир машина менен мас айдоочу келип сүзгөн. Бирок тергөө иши бурмаланып кеткенине нааразы экендигин билдирди. Булар өйдө келатканда тиги встречти булар барып урган машина мас бүт мас экен. 2 күндөн бери арак ичкен балдар. Менин бир эмем ушуда көйгөй эмем аябай нааразычылыгым. Вообще андай көңүл урбай калса керек азыр өкмөттө органдын кишилери деле. Ал келаткан машина биздин балдардын встречасына келаткан. Андан качып балдар бияка бурулганда кайра бурулуп келип биздин балдарды уруп атпайбы. Ошол экини туура териштирбей мына тергөөчү бир Аскаров Жеңиш деген жаш бала экен. Бүт туура эмес кылып шопурдан доктурга алып барганда да кеч алып барыптыр. Саат ал качып кеткен ошо ордуна сразу бир машинеге чыгып алып. Анан ошол жерге мына балдардын баары барып, канча толтура жолдошторум баары барышыптыр. Ошондо түнкү саат бир кайсы маал экенин билбейм, 9 чамасында деди. Тигин алып барышкан ошондо больницага. Алып барган ошол жерден мына анализ алып канын алдыргыла десе, канын алат да милиция алып кетет. Ошол бойдон алып барбайт милицияң да жана тергөөчү. Бир жума катып коет себине. Анан арак ичкен киши бир жумага чейин каны турса кандай абалда болот ал? Кетип калат дейт каны. Анан канында анча-мынча арактын эмеси бар болуп чыгып атпайбы. Үмүт автокырсыктан каза болгон Таалайбек аттуу жарандын жубайы көзүнө жаш алып ошол учурдагы окуя тууралуу буларга токтолду. Где-то 5,5-6 жакын. Ишти эле ызы чуулу эле эме кошуна келиндер айтып калды, авария болду деп атышты. Анан сарсаноо эле бияка келип басып келели анан ошондо 8-9 жакын уктук го, авария болуп больницада. Ошо анан 4 күндөн кийин эсине келди, комада жатып. Биз мындай каршысак, тигиндей каршысак да бизде болбой келип урбадыбы деди. Анан ийниси айдап келатканда ийнисин сурады. Ал каякта эле деп, жакшы элеби деп, мен жанында болдум да. Ал жакшы эле, бут эле сынып калыптыр, больницада жакшы деп койду. Ана деп эле. Ошо бир күн сүйлөдү. Андан кийин кайра комага түшүп калды. Ошондон бери бир жума больницада болду. Каза болду. Учурда Үмүт жесир калса, эки кыз эки уулу атасыз калган кезде 4 баланын ичкен жегенин, кийим кечесин камсыздоо кыйын болуп жаткан учуру. Кыйын эле. Кыйын. Төртөн кийиниш керек, ичириш керек. Ошо. Ал эми көз жашын көлдей кылып төгүп, 4 кичик бала менен жесир калганына сыздап жаткан бул айым агасы менен чогуу каза болгон Кубанычбектин жубайы. Чындыкты сот аныктап берсин дейт. Күйөөмдү ак жерден күнөөлүү деп арак ичип өстөрү келип сүзүлдү дегенинен эле ичим күйөт. Мас болгон шопур өзү соо болуп анан
соо адамды мас кылып койгондон кийин билбейм, ооба чындыктын бетин ачып берсе, ушу күнөөлүү адамдар соттобузса, ушу күнөөсүн мойнуна алышса, ушинтип 4 бала менен абысын экөөбүз 8 бала менен калдык. Венера балдарым атасын күтө беришет, ар дайым шылтоолорду айтып турам деп көз жашын төктү. Булар билет да, бул качан келет деп эле ушу урушуп койсок деле папам айтам, мен силерди деп турат. Эмне деп айтасыз бул сураса балдарыңызга? Какта деп айтасыз? Жумушка кеткен, конокко кеткен деп коем. Папам келеби, качан келет деп турушат. Учурда каза болгон 2 туугандан 4төн 8 бала калган. 2 келин барарга жери жок, кайнене кайнаталары менен чогуу жашап жаткан кездери. Дал ушул сюжеттеги каза болгон Таалайбек менен Кубанычбектин апасы Али Төлөгөнова жана бир учурда жесир калган 2 келин Үмүт Асыкулова жана Венера Кыдыргычева бүгүн биздин студиябызда. Окуя болгон күнү сиз өзүңүз ушул кимден уктуңуз ошол кайтыш болгону туурасында? Балдардын апасы болом, эмне деп айтарымды да билбей турам. Түштө эле чогуу чай ичип отурушкан балдар. Анан кандай ушу 1-2 сааттын ичинде эле ушундай окуя болду. Анан ушу 1-2 сааттын ичинде ушундай мас болду деп айтканына аябай күйөм да. Бул балдар арак эмес, пиво ичкен балдар эмес болчу да. Түштө баарыбыз обед кылып, ошондо да кыш эрте келип калып, картошкалардын баарын сорттоп, погребке түшүрүп, кайра эметип эле ушинтип иштеп аттык. Саат 3-төрдө чыгып кетти. Келиним обед кылып, баарыбыз картошка жеп, менин маңдайымда отурду. Экинчи балам, берки чоңурагы үйдө жок, ал бөлөк жакта жүргөн окшойт, ал биз менен обед кылган жок. Берки уулум Кубанычым менин жанымда отуруп, бизди көздөй жылдырып картошканы, эттерин мага жылдырып ушинтип, ушу менен коштошуп аптыр көрсө. Анан чогуу чай ичип алып эле эшикке чыгып кетишти. Анан мен деле билген жокмун. Ошо Кубанычымдын кичинекей баласын ойнотуп эле эшикте үйдө отуруп калдым да. Аңгыча атасы кирип машина дүрөтүп эле, гольф машиналары бар болчу да. Терезенин тушунан эле машина жүрүп кетти. Анан мен чалымдан сурадым, каяка кетти десем айтты, картошка жеткирип келе коебуз деп эле болбой кетишти деди. Туманда болуп турат, барбай эле койсо болмок экен дедим. Болду, мен акыркы жолу баламды ушул жерден көрдүм. Бул жерде туманда болчу деп атпайбы, туманда болчу деп атат. Анан балким алар ушундай бир шашылыш менен катуу айдап ушинтип кеткен эмес беле жолдошуңуз? Катуу айдачу эмес, өз жолу менен жүрчү. Ошо бүгүн мен эч жака барбай эле коеюн, үйдө болуп турайын деп, кичинекей кызымды боруна кысып отурган болчу. Мен жанында сүйлөп, тамак жасап отургам. Сен келсең ошо тамак ичели деп айтсам макул, мен азыр эле келем деп ошо кызымды жаткызып коюп эле кетти. Байкем экөө кетип эле анан ошо абысыным чалды. Авария болушуптур. Кубаныч эшикте турат дегенден мен деле турат десе, мен баягы өлдү деп ойлогон жокмун. Эшикте турат десе көрсө сөөгүн жаткызып коюшу, анан бизге угуза албай эле эшикте турат деп айта беришиптир да. Анан кийин ошо кошуна туугандар келип анан 9 чамасында угузушту ушинтип. Буга чейинки маалымат алганыңызга караганда, Кубаныч мырза ошол жерден кайтыш болуптур да, сиздин жолдошуңуз 1-2 күндөн кийин өзүнө келген экен. Эсине келгенде сиз жанында болчумун деп айттыңыз эле. Эмне деген сөздөрдү айтты? Мында айтканга жарадыбы? Бир маалымат бере алдыбы? 4 күндөн кийин комадан эсине келди. Эсине келгенде эле мен каякта жатам деди. Реанимациядасың десе. Биз авария болдук. Билем, тиги машина момундай кыйгач айдабадыбы. Биз болсо алардан качып катуу келаттыр. Мындай качсак бизди коюп кетпедиби деп ошо сөзүн айтты. Анан уулду сурады кайнимди. Эмне болду ал деп. Анан сарсана болбосун деп, ал жакшы эле бут эле сыныптыр. Өзүң жакшы болуп кетчи десем эле деп ойлонгон бойдон калды. Ошо сүйлөгөн эле тигилерге жини келип атты да. Катуу абалда келип момундай түз айдаган жок, алар момундай айдашты деди да. Акыркы сөздөрү ошо болду. Андан кайра комага түшүп калды. Ошо бойдон эсине келген жок.
ошол жерден сиздердин балаңыздардан сырткары дагы бирөө кайтыш болуптур, ал кайсы каршылаштардын машинасында болгонбу жана ошол кездеги эмне себептен айдоочу качып кеткен деген да маалыматтар бар экен. Бул чындыкпы экен? Ошо тиги машинанын ичинде, ошол берки машинанын ичинде бир бала бар экен. Алар эч жака изденген деле жок го. Биздин ушубузча ошол бала үйлөнбөй экен ошол күнү. Үйүнө коюн союп коюп, ошо ылдый кайылдан бир келинчек ала качып келебиз деп кетип баратышкан дейт. Өйдөгөстө кеткен маршрутка деле көп эле адамдар көрүптүр. Аябай өлө мас болуп жолдун жээгинде туруп арак ичип атышкандарынчы. Тергөөчүгө нааразы болуп атпайсыздарбы? Бул жерде туура эмес, бурмалап койгон ишти депчи. Анан тергөөчүнүн иш абалдары кандай болду ошол учурда? Мындай келип сиздерден да сурак алып дегендей мындай аныктадыбы ишти? Кайсыл жеринен бурмаланып кетти деп сиздер нааразы болуп атасыздар? Ушу чалым менен улуу келиним чуркап жүрдү. Адегенде жанагы жеңиш деген тергөөчү беле ошол жакшы карабай койду. Мисалы адегенде Чүй районунукун өттү да, ал жакшы карабай койду деп эле чалым темселеп городскойго өткөрдү, заявлениясын алып. Алар да жакшы карабай иштебей койду деп бир эмес 3 адвокатка кетти да биздин ишибиз. Анан 3-чү жолу анан кийин областка берди го ушу. Жакшы карабай эле бул өйдө жакта жанагы машинанын ээси жанагы авария кылып, менин балдарымды сүзүп, кыйратып өлтүрүп кеткен. Ошол баланын, ошонун ээси бул чоң жакта иштейт экен да, ГКМ жакта. Жумаев тиги Айбек Аскарбекович деп. Ошол бала эле басып коюп атат да мунучу. Муну элдин баары эле айтып атат. Учурда баягы 2 келин тең 8 бала менен, 8 кичинекей бала менен кайнена кайната менен чогуу экенсиздер. Жашоо шарт кандай болуп атат? Кыйынчылык болбой элеби? Чогуу эле чара көрүп атабыз. Көнүп деле алдык. Ошо. Мындай бөлүнүү дегенге шарт барбы мындай? Үйүм бүтө элек. Анан убага келгенде балдар кичине чоңойсо анан бөлүнгөнгө аракет кылабыз да. Сиз каякта иштейсиз жана балдарыңызды ушул кийим кечесин, окуу куралдарын камсыздоодо ким жардам көргөзүп атат? Мен токмокто медсестра болуп Домребенкада иштейм. Сутка турам, 3 күн бош болом. Айылдан барып келип иштейм. Ошо кыйын эле бизге деле 4 бала менен. Абысымда кичинекей баласы алда иштебейт. Баласы 9 ай болду. Мен балам кичинекейим 3кө чыгайын деп калды. Үйдө мамамдар менен чогуу эле калып калат. Мен жумушка барганда ошо чогуу эле болуп атабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүү эки тараптуу болсун деген негизде каршылаштарды дагы ток-шоуга чакырганбыз. Алар менен болгон сүйлөшүүнү биз жаздырып алган элек. Азыр ошого көңүл бөлөлү. Андан соң маекти улантабыз. Алло. Алло, саламатсызбы? Бул Асиел бекен? Мен телевидениедан чалып жаттым эле, атым Айзада. Сиздин жолдошуңуз Кенжебек, Бизге мындан 1-2 күн мурун бизге бир каармандар кайрылды эле да, ушул сиздердин жана Сасыкулов Таалайбек Кубанычбек деген маселеси боюнчачы. Сот боюнча ушул туура эмес чечим чыгып калган, соттор карабай атат. Ушуну чагылдырып берсеңиздер деп бизге кайрылган эле. Анан биз ошол боюнча көрсөтүү тартып аттык эле да. Анан бирок бир тараптуу болуп калбасын, ушул окуя балким ошол каршылаштын дагы ой пикири айтылат деген ой менен сиздерге дагы эскертип коелу. Мүмкүн болсо келип сиздер да ток-шоуга катышыңыздар, эки тараптуу болсун деп чакырып аттык эле. Качанга чыгып атасыз? Эртең саат 11-ге. Жолдошуң келсин ошого айтайын. Жолдошуңуз качан келет? Ооба, жолдошуңуз келгени жакшы. Мүмкүн болсо адвокаты менен келгени жакшы. Бияка тиги жана следовательдер келген тат, анан ошол каза болгон баланын келинчектери келген тат да, анан ошо сиздерге баа туура эмес сөздөр айтылып калбасын деп, анан мен кайрылып аттым эле да сиздерге. Келип бере аласыздарбы мүмкүн болсо? Бүткөдөн чалайынчы. Канчаларда? Саат 1. Мен жарым сааттан кийин. Же жолдошуңуздун номерин бере аласызбы, биз сүйлөшөлү? Анын телефону жок да. Алло, Асилежи. Келе элекпи? Келелеки. Негизи келиш керек да, чынбы үйгө? Ооба, түнчүндө келет, анан мен ответтин бере албайм да, мен алсын. Эмне кылабыз анан, кандай кылабыз анан? Бир тараптуу болуп кете берсе мейлиби сиздерге? Эртең менен чалса болбойбу? Өзүм чалып ответ. Эртең менен чалсаңыз болот, бирок эртең менен уже саат 11-ге чейин эгер кечинде келгенде сүйлөшүп көрүңүз.
Эгер болсо эртең менен эрте келип калсын, макул. шаарга. Биз күтөбүз, эже. Эгер Телефонго чалсам болот да, ооба, ушуга чалсаңыз болот. Эгер келбей калсаңыз билесиз да, эми ал тарап баягы ачуусу менен сиздерге туура эмес сөздөр айтылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бетме бет болгон жакшыраак да. Мүмкүн болсо адвокатын ээрчитип алып келсин, Мына ушундай сүйлөшүүдөн кийин эртең менен өздөрү биз менен байланышта дагы ток-шоуга келе албастыгын билдиришти. Учурда дал ушул ишти кайрадан башынан карап чыгып жаткан Адилеттүүлүк коррупцияга каршы кыймылынын төрагасынын орун басары Гүлүмкан Самтырованы студиябызга чакыралы. Окуя туурасында сиз качан маалымат алдыңыз? Колуңузга жана эмнелерди байкай алдыңыз? Бул окуя боюнча атасы бизге кайрылды эле да. Анан кийин бул жерден бул иш жаңы башталгандан баштап эле тергөөчү бул ишти тескерисинче тергеп баштаган да. Эмне себептен экени белгисиз, конечно. Бул баягы баланын атасынын айтканы боюнча жанагы сүзүп кеткен бала буларды мас болуп сүзгөн, жанагы встречный сүзгөн баланын Кенжебектин машинасы бул ГКМБнын сотруднигинин машинеси деп атышат да. Бирок эми азырынча пока тактай элекпиз аны. Ал боюнча бул боюнча биз эле антип айткан жокпуз. Анткени ошол судебный экспертиза комиссия өздөрү деле жазып атат. Акыркы назначение болгону биринчи следователь жанагы Аскаров деген ал туура эмес тергеген, бул ишти тескерисинче кылган. Даже жанагы машиналар сүзүшкөн жерде тескерисинен кылып койгон. Ал кийинки эң акыркы экспертизанын заключениясы боюнча башкачасынан чыгып атат да. Алар айтып атат, булар одоно мыйзамды одоно түрдө бузган да бул тергөөчү. Сиз ушул жерде баягы булардын укугун коргоп чуркап аткандан кийин ошол тергөөчүлөргө барып жолугуша алдыңызбы? Эмне деп айтышты? Тергөөчүгө мен жанагы Бейшеналиев Нурлан менен телефон аркылуу жолугуштум. Экинчиси азыркы эме следствие жүргүзүп аткан кийинкиси. Бул тергөө жүргүзүп баштагандан кийин бул иш оң жагына чыккан, бирок ошентсе дагы прокуратура тарабынан эмнегедир бул иш жабылып калгандыгы билинди. Анан бул киши балдардын атасы ишенбечүлүк кылып, тиги райондук прокуратурага ишенбечүлүк кылып туруп областнойго жазган экен. Областной алып туруп эле кайра 3-мартта 15-жылы кайра эле районный прокуратурага жиберген экен. Эмнегедир кандайдыр бир эме менен ал жерден жабылып калган да. Анан кийин эми мен өзүм прокурорго да барып жолуктум. Биринчи тергөөчү менен жолуга алган. Биринчи тергөөчү менен жолуга алган жокмун. Ал жөнүндө вообще даже эч ким маалымат бербей койду, даже прокуратурадан дагы, ошол эле РОВДдан. Ушул иш окуя болгондон кийин сотко жетпей эле дароо жабылып калды деп атпайбы? Мунун себеби эмне болду? Балким сиздер баягы ошол окуя болгон кезде кайдыгер мамиле жасап чуркабай койгондук болгон жокпу? Мисалы иштин бурмаланып кетишине, же болбосо дароо сотко жетпей жабылып калышына. Биринчи балам өтүп кеткенден кийин андан 5 күндөн кийин экинчиси өтүп кетти. Экинчисин жашыргандан кийин эле анын эртесинде эле чуркатып чалынба, баланы жашыргандан кийин эле кагаздарын алып, антиминтип эле. Мындай кой өлсө деле, той кылса деле чуркап неметет го. Ошондой экен деп эле ойлоп эле, кантип эле бир эмес эки бала кетип атса, заявлениелер ташталса жардам болот го деп эле отурдум да мен билбей эле. Ана бир күн 5-6 ай келиптир шагырап. Өстөрдө бир кызыктай болуп кийинип алыптым эле бир жылмокстой болуп. Ана капкаяктагын айтып, аргайсын айтышат. Анан мен да аргайсын айтып чыгып кетишти. Ошол тиги жана коюп кеткен баланын энеси да бир 2-3 ай болуп келишиптир. Анан биз жарашканы келгем, өлөр бала өлүптүр, эми кайрат кылгыла тиги бу деп айтканга да жарашкан жок. Биз Куран окуганы келдик, Куран окутуп коелу деп келдик дейт. Анан кийин мен да капкаяктагын айтып жибердим. Ошо менен эле уяттарына чыдабай эле чыгып кетишти. Каршылаш тараптан да келген экен, байын аталар Куран окутуп коелу деп, ошондо мындай кечирим сурап, сиздерден бир өтүнүү иретинде бир сөздөрдү айттыбы? Балким сиздерге апасы ачуулугу менен бир топ сөздөрдү айтып алдым деп атпайбы? Балким сиздерге мындай? Жок, бизде маани деле берген жок. Куран окуп эле, даже биздин астыбыздан өтпөй эле эчтеге да сураган жок.
ошо ойдон чыгып алып эле кетип калышты. Сиздин жолдошуңуз балдардын атасы айткан маалыматка караганда баягы тергөө учурунда мен ошол сүзүп алган баланын өзүнө кезиктим деп атпайбы? Ошол учурда дагы кечирим сурап тизелеп олтуруп, жалгыз уюм бар, ошону алыңыз, мен күнөөлүүмүн деп айтты деп атпайбы? Анан эмне себептен андан баш тарттыңыздар? Эмне керек болду? Күнөөлүүмүн деп мойнуна алып аткандан кийин. Следователь таанышы эптеп жолуктуруп айттырып койгон окшойт. Эбетесе анын эмесин эмне кереги бар, өзүнүн чын ниети менен келип жакшынакай болуп кечирим сурап балдарга келип даже топуракта салышкан жок да булар. Эчтеке да кылбаптыр. Анан биз анын бир буюн алып алып анан эл журтка шерменде болмок белек. Андан көрө акыйкаттык менен эле ошо эненин укугун коргой турган программа чын болсо акыйкаттык кылып эле ошо чын тарабына чечип бергенин эле каалайм мен. Мага анын уюнун да кереги жок. Баламас беже, мен сизге суроо бергим келип турат да, ошо баягы машинаны урган тиги эки бала мас деп атпайбы? Ошо балдардын биринчи адвокаты менен жана биякта жабырлануучулардын биринчи адвокаты менен сиз жолугуп, алар сүрөткө алат да, ошо баягы машина ойноп келген деп атпайбы? Ойноп келгенде баягы баланын истери калат да ал жердечи. Ошо сүрөттөрдү тактап сиз биринчиси менен жолугушуп, ошолорду эме кылышыңыз керек да. Сиз туура айтып атасыз. Андай болгон, биз адвокаты, бул тараптын адвокаты келген, бизге тиги тарап адвокат жалдабаптыр, бул башынан эле уже бирөөлөр аркылуу эле жабылып калган иш да, булчу. Адвокат жок экен. Биз следовательдерге чыгып мен сурадым, адвокаты жок экен, адвокат вообще нанимать этпептир ал тиги тарап. Анан кийин сиз айткандай да ошондой чийимдер биринчи тергөөчү тарабынан эч кандай эме берилген эмес, схема берилген эмес. Берилбегендиктин негизинен жанагы экспертиза туура эмес эме жазган, заключение жазган. Андан кийинки экспертиза анан кийин ошонун баарын жокко чыгарып атышат. Жокко чыгарып атат. Тиги тарапты көздөй неме кылып койгон. Мисалы үчүн жанагы өлгөн балдардын жолунда болгон окуяны, мисалы үчүн ал мындай кетип атат да, тиги мындай келип атат. Ошондо тиги тергөөчү тарап тиги баланын тарабына кылып койгонда бул бала өлгөн балдар астынан чыккан депчи. А наоборотунан болгон экен. Негизи экспертиза кийинки акыркы экспертиза иликтеп чыкканда наоборот бул өлгөн балдардын Сасыкуловдордун жолунда болуп атат. Тиги атай келип ургандай болуп атат да. Ошондой заключение чыгып атат. Акыркы заключение да. Барбы? Ал жерде баягы өткөн маршруткаларды айтып атпайбы, булар мас болчу депчи. Ал урганда чоң жол болсо эгер ал тиги сүйүшкөндө биягынан машиналар өтөт да, биягынан өткөн. Балким ошо машиналарды да издеп көрүнөрмү, күбө катары? Жок, биз жаңы эле заниматься этип баштадык бизчи. Жаңы эле эметип баштадык, анан кийин биринчи ушул телевидение аркылуу бир элге жеткизип, анан кийин может быть жанагы тергөө органдарынын башында тургандар бир эме кылса, жардам берсе ушул иликтөөгө деп келип отурганбыз да. Сиз да атпай эки балам ичпечү, бирок мас деп чыгарып койду депчи. Анан ошол кезден следователь тергөөчү ошол кезде дароо баягы сурак алып атканда, мындай экспертиза жүргүзүп ким мас экен деген аныктап дегендей иликтөө жүргүзүптүрбү? Иликтөө жүргүзүлгөндө мындай болгон экен. Ал бала жанагы Кенжебек мас экени да билинбейт, тиги өлгөн бала дагы мас экени билинбейт. Алкотесттен өткөрүлгөн эмес. Алкотестке бир жумадан кийин мына өлгөн балдардын атасы, Сасыкуловдордун атасы эме кылып өзү машина жалдап алып барып, анан кийин эметип атат. Уже качествосы кетип калгандан кийин анан кийин аны экспертизадан өткөрүп атат да, алкотесттен өткөрүп атат. Алкотесттен булар сразу алып барып туруп тергөөчү өткөрүш керек эле. Андай болбоптур. Балдарды коюп кеткенден кийин өлө мас экен да. Мас экен. Анан аны бир кара машина келип салып кетиптир. Салып барып, ал балдар, биздин балдарды эч ким караган киши жок. Аны жолдо эле жүргөндөр, биздин өзүбүздүн балдар аркасынан келип скорый чакырып алып барышып, анан тиги Кенжебек жанагы балдар, менин балдарымды кыйратып урган Кенжебек деген шүмшүк. Ага аптекадан дары алып беришкен. Бир эмес 3 түрлүү дары алып беришкен. Неге? Соолуктуруш үчүн. Соолуктуп жана анализин тазалай турбайбы, ошондойчу. Эми ошол кагаздардын баары тең тиги следовательдин эмесинде эмне эле адвокатта бар дейт, бүт баары тең жазылган дейт. Аны ошо аптека районунда, аптекада ошол эле жерде аптекардан алып барып сурап баарын эмесе, ошол эле күнү бир эмес 3 түрлүү дары алып ичириптир. Ал аптекар кыз дагы далилдеп айтып берген да, менден момдай дарыларды алышкан деп. Азыр булардын жумушу жабылып калып атат деп айтпайсызбы? Эгер азыр кайра жалалары козголгон болсо, кезекте булардын жумушун каяктан каратмай болот атасыздар? Соттонбу
же областной соттон эле кайра эле ошол эски сотторунанбы. Анан экинчи суроом эми бул эжелердин балдары калып туруп, бул балдарына келечекте өкмөт тарабынан кандай көмөктөр, жардамдар көрсөтүлөт? Эми Ген прокуратурага жазып туруп, ал ишти ошол Ген прокуратурага же болбосо МВДга, ГСУга кайра следственный управление кайра алдырып туруп, муну дорасследованияга эме кылалы деп атабыз, требовать этели деп атабыз. Ген прокуратура бул жөнүндө билбейт болуш керек. Анан кийин азыр бул прокуратура тарабынан кечке улам мага звонить этип эме кылып атышты. Анан кийин мен айттым, тергөөчүңөрдү жибергиле, именно ошо силер тараптан кетип атыптыр деп сурандым эле. Бирок прокурор өзү мен бул жумуш боюнча билбейм, мен замыма кайрылыңыз дейт. Мен айттым, мен ары бери жүрө бербейм, хоть сиз кийин келген күндө дагы бул иш баардык болуп аткан, алдыңызда болуп аткан иштердин баардыгына эме болушуңуз керек болчу. Дал ушул окуя туурасында кененирээк маалымат алыш үчүн биринчи тергөөчү бул Жеңишбек Аскаровду жана учурдагы тергөөчү Нурлан Бейшеналиевди ток-шоуга келип берсин деген негизде биз прокуратурага мындай кайрылуу кагазын таштаган элек. Эмнегедир эки тергөөчү тең бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келип бере алышкан жок. Назардын экинчи суроосуна жооп алалы. Мамлекет тарабынан балдарга атайын бир акча чектетүү деген жагынан кандай болуп атат? Жолдошунун иштеген жагынан бөлүнгөн анча акча. Эми ал акча деле жетпейт. Өзүбүздүн каражатыбызды кошуп, ошо эмени кылып жүрөбүз, ошо. Негизи буга чейинки алган маалыматтарыбызга караганда, жабылып калган ишти кайра козгошпойт да көп учурдачы. Анан бул бир эмес эки жолу жабылып калыптыр. Кайрадан жаап коюшпайбы? Жок. Биздин оюбуз боюнча азыр бул кайрадан жабылбайт. Анткени бул башынан мына азыр биз требовать этебиз. Именно жанакы бул ишти тескеринен тергеген тергөөчүлөрдөн баштап прокуратурага чейин жоопко тартылсын, мыйзамды одоно бузгандыгы үчүн деп туруп, ошол эле парламентке, ошол эле Сариевке, ошол эле президентке чейин жазып туруп, биз азыр требовать этебиз. Бул иш жабылбаш керек, булар жооп бериш керек. Мыйзамды одоно түрдө бузгандыгы үчүн мыйзамдын алдында жооп бериш керек, балдардын алдында эмес. Атайын өзүңүздөргө баягы укук коргоочу жалдап, анан ишти баягы иликтөө жүргүзгөнсүздөрбү? Деги укук колдо жалдасаңыздар, анын алы келбей койду. Бул эмне болду? Ошо адегенде токмоктон жалдасак көп айтып атпайбы, жакшы иштебей, иш жакшы жүрбөй койду. Анан кийин темселеп чалым ошо азыр Бишкектен жалдады го. Ошо Бишкектен жалдап, эми кичине жардам болсун деп жалдап эле, кадимкидей акчаларыбызды төлөп эле, айылга чейин алып барып, жанагы балдар авария болгон жерлердин баарын тарттырып, кадимки эле жол расходун берип, обединен бери алып барып эле, ушундай көп чыгымдарды кечирип эле ушинтип келатабыз. Эми бир жыйынтыгы чыгарып экен деп. Мамлекет тарабынан ар бир балага канча сомдон аласыздар жана ошол нерсе сиздин баягы күнүмдүк жашоого жетип атабы? Ар бир балага 700төн чыккан мамлекет тарабынан. Ошо ал деле жетпейт. 4 балага кантип жетсин, бир 700 сомдон. Күбөлөр бар бекен? Мисалы ошол жерден бирөөсү машинанын ичинде калып калды, күйүп кетти деген сөздөр болуп атат. Бирөөсүнө болсо сыртка ыргып кетти деп атат. Ал маалыматтын баардыгы кандайча сиздерге жетти? Менин жолдошум таң калып атат, эште калыптыр, эште экен депчи. Учуп кетти, терезеден эле учуп кетти го деп мен ойлойм да. Терезеден учуп кетти, же эшик ачылып кеткенби, ошо эште экен. Аны эч ким тааныбаптыр. Бетинин баары кан экен. Кийинчерээк таанышыптыр. Кайним болсо рульда отурган, анан шак эле ошо жерден жан бере бериптир. Жолдошум болсо ошо сүйлөп эле аткан дейт. Шоковый состоянияда экен. Мен өзүм деле медикмин да. Шоковый состоянияда, ал ооруп атканын да билбейт. Өйдө туруп да басыптыр ал. Анан больницага алып кел. Сыйлаңыз. Сизге суроо атайынчы, бул жерде машина айдап баратканда рульда сиздин жолдошуңуз экен, Анан машина айдаганына көп эле жыл болду эле, же жаңыдан үйрөнүп рулга олтурган эмес беле? Жок, мурун эле мага чейин деле айдап жүрчүкөм, үйлөнгөнгө чейин деле. Анан мен күйөөм өзү түз жүргөн бала болчу. Анан кийин билбейм, ким кандай эме чындыкты каяктан издейбиз. Ошо чындыктын бети ачылса деп ойлойбуз.
4 бала менен мага деле кыйын ушундай жашоо. Сыйлаңыз Күлүмкан эже, эмнени толуктаган толуктап айтыңыз. Бул жерде күбө бар экен. Ошол авария болгон жерде ошол айылдык чын асыл деген бала машина өрттөнүп атканда ошо балдарды машинанын ичине суруп чыккан экен. Бирок ал киши менен биз жолугуша албай атабыз. Эми Кудай буйрса мына эмеден кийин жолугуша алып атабыз. Ал эми мен сиздер менен бир нече убакыттан кийин кездешем. Бизден алыстабаңыздар. Эки тараптуу болсун деп чакырып атканда мен өзүңүз дагы мына апасы менен жолукканга баратам деп бир сөздөрдү айтып калдыңыз эле. Ушул Кенжебек мырзанын апасына барганыңызда окуя тууралуу эмнелерди айтты? Сурандык, ошо Кенжебектин өзү болсо жакшы болот эле, өзүн таап бере аласыздарбы десек, азыр эле ушул жерде турган бирөөлөр менен машина менен бир жака чыгып кетти го деди. Анан кийин мен сурадым, ошо мына ушундай окуя болуптур. Анан кийин авария болгон жерде эми тияк күнөөлүү же бияк күнөөлүү деп айта албайбыз. Ошон үчүн эки тараптуу неме кылалы деп келдик сиздерге деп айттым. Анан кийин сиз өзүңүз информация берип коюңуз, балаңыз жок болсо десек, мен эми картаң кишимин, 80ден ашып калган, мен эч нерсе деп айта албайм, эчтекени билбейм, билгим да келбейт деген сөздөрдү айтты. Тиги если балам күнөөлүү болсо уже камалат эле да деген баягы. Анан кийин мен айттым, эми ошол убакта ушундай болуп калыптыр, бир эмес 2-1 тууган каза болуптур. Жок дегенде алдына барып бир сураныч болду десем, бардык. Апасы кууп чыкты бизди деди. Биз менен даже сүйлөшкүсү келген жок деди. Анан кийин ошо алдынан бир сыйра өттүк. Если сүйлөшө турган болсо, баягы айткан нерселерин кылмакпыз деп айтты. Бирок булар макул болгон жок. Анан кийин если балам күнөөлүү болгондо эмгиче уже камалмак, баламдын күнөөсү жок, значит күнөө ошол тарапта дегендей кылды да. Анан кийин биз айттык, эми ошондой болгон күндө да сиздин балаңыз тирүү, еще сиздин балаңыз айдап келе жаткан балада эме машинада дагы бирөө каза болгон экен десек, алар бизди, менин баламды күнөөлөгөн жок деп айтты да. Сизге суроо берип атат, эгер сот экспертизанын негизинде айдоочу мас десе, анда биздин Кыргыз Республикасынын конституциясында кандай мыйзам каралган? Кандай берене негизинде соттолот? Рахмат. Эми канча жылга деп мен айта албайм, анын күнөөсү кандай такталат. Биринчиден экспертиза жанакы өздөрү дагы айта албай атат. Бул канча километр в час эме ылдамдыкта бараткандагы тиги тараптыкы да билинбейт, бул тараптыкы да билинбей жатат. Тиги берген схема боюнчачы. Андан да зависит этет. Потому что өлгөн бала может катуу айдап бараткандар, может быть тигилер катуу айдап бараткандар. Анан кийин ошого чектелет да өздөрүнүн эмеси боюнча следствие. Бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроо келген, жооп алалы. Апасына экен биринчи суроо. Атаңды өлтүргөнгө апаңды алып бер деген кыргызда сөз бар эмеспи? Эгер алар дагы бир ирет кечирим сурап келсе, кечирет белеңиз дейт. Жок, кечирбейм, эч качан кечирбейм. Сизге экен суроо. Ата ордуна ата болуп балдарга тарбия берүүгө кандай аракеттерди жасап жатасыз дейт. Болгон аракеттин баарын кылам. Балдарым окусун, жокусун, ошо элге кошулсун. Келиңиз, сизге экен суроо. Болор иш болду. Бул да болсо Кудайдын бир сыноосу болсо керек. Бирок мындан ары эмне кылалы деген максатыңыз бар балдарыңыз менен? Бүт эле үйүбүз бар да. Ошо үйдү бүтүрсөк, анан өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылабыз да. Түркүнгө барам деген деле оюм жок. Ата эне тургандан кийин чогуу эле чара көрөбүз деп ойлойм. Келиңиз, Күлүмкан эже, сизге экен суроо. Бул ишти аягына чейин чыгарасыңарбы же ортодо дагы акча роль ойноп кетеби? Кайрадан иш жабылып калбайбы дейт. Жок, бул ишти биз аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн болгон күчүбүздү жумшайбыз ушуга. Анан сизге дагы бир суроо узаткым келип атат. Сиз толук маалымат алдыңыз да, болгон кагаздарын карап чыктыңыз. Ошол учурдагы тергөөчүлөр, адвокаттар менен бардыгы менен сүйлөштүңүз. Анан ушул иштин кайрадан эгерде балким чындык чыгып калса, булар эжелер чыркырап атпайбы? Биз тарапта чындык депчи, канча пайыз утуш бар деп ойлойсуз? Эми азыр кайра башынан баштап тергөө жүрсө,
бул 100% утуш болот. Сиздин алган колуңуз калган документтердин ичинен Биздин маалымат боюнча, мисалы үчүн биз азыр өзүбүздүн иликтөөбүздү жүргүзүп баштадык да. Ошол боюнча мына ошол эле экспертизанын эмеси менен бул сотко өтүп, эметсе соттон бул 100% уже утушка ээ болот деп ойлойм. Анан сиздер өзүңүздөр дагы мындай шектенүү болгон жокпу? Балким биз тараптан дагы күнөө кетип калды, убагында дароо ошол жер окуя болгон күндөн баштап иликтөө жүргүзө албай калдык. Анан канча ылдамдыкта бараткандыгын билбейбиз. Ал тургай туман учуру деп мындай өзүңүздөрдөн дагы бир шек санаган жоксуздарбы? Эч качан ката кетире турган бала эмес болчу да. Шаарга чейин айдап эле жакшынакай жүрчү да. Анан ошол бир жөнөкөй эле бир жолдон ушунчолук ката кетирбейт болчу ал балам. Мен ал көзүм жетет. Мастыгы менен келип ары кетип, бери кетип, атайлап келип урган сыяктуу келип эле уруп атпайбы былчыйт эле. 8-7 метр тетинен ары кетиптир машина, биздин балдардын машинасы. Эми канча уулуңуз бар эле? Жана учурда колуңузда канча уулуңуз бар? Мен 6 уулум бар болчу. 3 жок, 3 калды. Ыйлабаңыз. Келиңиздер. Мындай кылалы, дал ушул бүгүнкү көрсөтүүнү жалпылап эми көрүүчүлөргө жыйынтыктайлы. Чындыгында биз баягы массалык маалымат каражаты катары бул жерде эки тараптуу болсун деп, эки тараптан келсин деген аракеттерди жасадык, бирок тергөөчүлөр да келбей койду, каршылаш тараптар дагы өзүбүз биздин барганга шартыбыз жок деп койду. Бирок сиздер келип бердиңиздер. Чындык каякта экенин биз билбейбиз. Биз болгону гана окуяны чагылдырып беребиз. Бирок мындан аркы иштерди дагы биз атайын ишти баштап аткандан кийин Гүлүмканча сиздерге баягы толук иликтөө жүргүзөсүздөр деп ойлойбуз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап өтүңүздөр. Ошо биз бияка келгенибиз чындыкты издеп келдик. Ошо чындык орундалса, ошо бизге ошого рахмат айтабыз. Кыргызда дагы бир сөз бар, жесирдин көргөнү курсун деген да бир сөз бар да. Эки келиниңиз колуңузда, кызыңыздай болуп турат, бирок 8 небере менен колдо туруш кыйынчылыкты тудурбай элеби? Жок, Кудай сактасын эми. Эми ушуларды көрүп алаксып, ушулардын аманчылыгын тилеп, атасы экөөбүз болгон аракетибизди кылып, биздин көзүбүз өткүчө ушуларга аракет кылып, маңдайыбызды аман эсен болуп, чогуу жашай берелик эми. Башка эмне дейбиз? Балдары чоңоюп келатат. Бул уулумдун, келинимдин уулу уже 9-класс болуп калды. Көргөндө папасын эстеп жүргөн турганы. Мунуку деле чоңоюп келатат. Ошо аталардын ордун басып, папаларын жакшы балдар болуп чоңоюшсун эми. Ошо акыйкаттык болуп эле ошо иш жакшы, чындык жака эметип, багытталып, биз да бир көксөбүз сууп эметип кетсек болду. Эми силерге да рахмат, эми ушу биздин эмелерибизди, көйгөйүбүздү угуп, жакшылык жака чечилип калсын деп ойлойм. Макул, рахмат, келиңиз. Сиз да көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Чындыктын бети ачылса дейбиз. Ошо ичпеген киши күнөөлүү болуп, ичкен киши күнөөсүз болуп турат бул жерден. Чындыктын бети ачылса, ошого ыраазы болот элек да. Келиңиз. Мындан аркы иш туурасында? Мындан аркы иш боюнча эми баягы башынан баштап кайра ошо тергөө жүрсө деп ойлоп атам. Эми ошо жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Өзүбүздүн болгон аракетибизди ошого жумшайбыз. Анткени бул жерде бир эле киши жөнүндө же болбосо бир кичинекей эме жөнүндө болгон жок. Бул эки шаар бузулуп атат, эки чоң шаар бузулуп атат. Кичинекей балдар жетим калып атат. Ошолордун келечеги, ошолордун эмеси үчүн биз акыйкатты издеп до конца аягына чыгабыз деп ойлойм да. Кандай болгон күндө дагы ар бир иште акыйкат болуусу зарыл. Андыктан бул иш дагы акыйкат менен чечилет деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.